Тажик аскерлеринин иш-аракетине байланыштуу Кыргызстан Тажикстанга нота берди. 26 апрелде Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министринин биринчи орун басары Нуран Ниязалиев Тажикстан Республикасынын Кыргыз Республикасындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Назирмат Ализода менен жолугушту. Бул тууралуу ТИМ кабарлады. Эске салсак, ушул жылдын 24 апрелинде Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлиги тарабынан Тажикстандын элчисине Баткен областынын Эйлек районунда Тажикстан Республикасынын компетенттүү органдарынын Кыргызстандын эки жаранын уурдоого байланыштуу укукка каршы жана мыйзамсыз иш-аракеттери боюнча кыргыз тараптын тынчсыздануусу жөнүндө нота берилди. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө Нуран Ниязалиев чек арага жакын аймактардагы кырдаалды курчутууга алып келе турган мындай иш-аракеттерге жол бербөө зарыл экендигин белгиледи. Кыргыз тарабы болуп өткөн окуянын жагдайларын тактоо, күнөөлүү адамдарды жоопкерчиликке тартуу жана жыйынтыгын маалымдоо боюнча токтоосуз чараларды көрүүгө тажик тарапты чакырды. Нуран Ниязалиев учурдагы бардык көйгөйлөр диалог менен сүйлөшүүлөр аркылуу чечилиши керек деген баса белгиледи. Кыргыз тарап мурдагыдай эле тажик тарап менен биргеликте чек ара аймактарында Кыргызстан менен Тажикстан боордош элдеринин көп жылдык руханий жана маданий мамилелерин тарыхына негизделген ынак коңшулукту, туруктуулукту жана достукту камсыздоого багытталган шарттарды түзүүгө даяр экендигин Ниязалиев белгилеп өттү. Кийинки президент Сапар Исаков болот. Бул тууралуу Facebook колдонуучусу Илгиз Шаменов билдирди. Достор, өздүк булактардан келген маалымат. Кийинки президент Сапар Исаков болот. Азыркы учурда Москвада орустар даярдап таптап жатат деген имиштер бар. Кыязы кызыктуу күндөр али алдыда көрүнөт. Эмнеси болсо дагы Кудайдын буйругун көрөбүз деп билдирүү калтырган Шаменов. Эльвира Сурабалдиева: электр жарыгынын жаңы тарифи ишке ашса бюджет алданат. Энергетика тармагындагы коррупцияны эске алганда электр жарыгына болгон мындай тарифтөөнү киргизүү кыйын болуп калат. Бул тууралуу мурдагы вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева Медиа Центр мультимедиалык маалымат агенттигине берген комментарийинде билдирди. Анын айтымында буга чейин деле өзгөчө типтеги үйлөрдө жашаган айрым кардарлар төлөбөй жүргөн фактылар катталчу. Азыр дагы практика жүзүнө келгенде колунда барлар жасалма справкаларды жана расмий кирешесин аз көрсөткөн негиздерди көрсөтүп арзан төлөө ыкмасына качышат. Сөздүн ачыгы, жыйынтыгына келгенде теңчилик болбой калат. Ушул абал боюнча чыгып жаткан тамаша сатиралардан деле байкап атпайбызбы? Мурда болуп келген алдоо аракеттери, электр эсептегичтерди артка айландыруу сыяктуу учурлар кайрадан күчөйт. Мен оюм боюнча бардыгына бирдей тариф сакталып, ким жарыкты канча колдонсо, ошого жараша төлөсө калыстык болмок, дейт Эльвира Жыргалбековна. Ал белгилегендей, Садыр Жапаров президенттикке талапкерлигин көрсөтүп жаткандагы элге берген убадасын аткаруу максатында жана карапайым элди ойлоп жакшы ниетте жасаган кадамдар экени түшүнүктүү. Бирок аягында калыстык болбой, натыйжада кайра эле бюджет алданып калат. Экс вице-премьер-министр кошумчалагандай, адегенде өкмөт экономиканы көтөрүп, жумушсуздукту азайтуу жана элдин кирешесин жогорулатуу менен алек болушу керек. Антпесе тарифтөөнү мындай жолу узак мөөнөттүү эмес, убактылуу гана ишке аша турган долбоор болуп калышы мүмкүн. С.Жапыкеев саламаттыкты сактоо министрине кылмыш ишин козгошу керек. Саламаттык сактоо министрин камаш керек эле. Мындай пикирин Ысык Көл областынын прокурору С.Жапыкеев Супер Кейче порталына берген маегинде билдирген. Анын айтымында министрге карата кылмыш козгоого бардык негиз бар. Бийликтин каталары элдин болгон ишенимин кетирүүдө. Мисал катары уу коргошу менен дарылоону эле айтайын. Мыйзам боюнча министрге карата кылмыш ачууга негиз бар эле. Керек болсо аны камаш керек эле деп билдирген Жапыкеев. С.Жапыкеев облустук прокурор кызматын өткөрүп туруп кетип калайын деп жатам деп билдирди. Кызматка келип унчукпай отурат деп жатышат. Мен областык прокурор кызматын өткөрүп туруп кетип калайын деп жатам. Прагага же башка жакка кетейин деп жатам. Мен президент эмесмин да, мен эркин адаммын. Эмне айтсам жасап бердим. Эл дагы бир нерсе күтүп жатса, айыл башчы кылып күтүп отура берсин, деди ал. Иллюстрация деп келип, Тилек Токтогазиев, Эльвира Сурабалдиева үчөөбүз өзүбүз иллюстрация болуп калдык, дейт С.Жапыкеев. Учурда Ысык Көл областынын прокурорлугуна барган С.Жапыкеев Финполдун жоюлушу тууралуу пикирин айтты.
Мени менен эч ким соодалашкан жок. Финансы полициясында татынакай эле иштеп жатканбыз. Менден сурабай эле жоюп салышыптыр. Улукбек Марипов деген неме жоюп салды. Аялдар күнүнө карата 5 мартта кыздарды куттуктап жатканда фин полиция жоюлганын уктук. Иштей албай коюшту деп айтышты. Өздөрү иштеп алышсынчы. Иллюстрацияны менден баштайсыңарбы деп айттым. Мен Тилек Токтогазиев, Элбира Сурабалдиева болуп, өзүбүз иллюстрация болуп калдык. Бир айдан кийин чакырышып, азыркы кызматты сунушташты. Мен бул кызматка жармашкан жокмун деп билдирди С.Жапыкеев. Дүйнөдө суу талашкан согуш башталабы? Климаттын өзгөрүшү акыркы 50 жыл ичинде планетанын айрым жерлеринде таза суу тартыштыгын алып келет. Бул тууралуу окумуштууларга шилтеме берип РИА Новости агенттиги жазды. Жогорку экономика мектеби Улуттук изилдөөлөр университетинин география жана геоинформациялык технологиялар факультетинин доценти Мария Сидорованын айтымында суунун көлөмү боюнча эмес, сапаты боюнча көйгөйлөр жаралат. Климаттын өзгөрүшү суунун сапатын начарлатат. Мисалы, абанын температурасы адаттагыдан жогору болсо, суу астындагы өсүмдүктөр ченебей өсүп, суу булганат. Жаан-чачын көп болгон учурда жаандын суусу дарыя булактарга аралашып, сууну ылайлатат. Бирок суу үчүн согуш болот деп ойлобойм. Азыр адам баласы туздуу сууну тазартуу жолдорун үйрөнүп келе жатат. Ошондой эле сууну үнөмдөө боюнча технологиялар пайда болууда, деди Сидорова. Анткени менен география илимдеринин кандидаты, климаттын оор шарттарынан улам жер которгондор боюнча адис Юлия Кузнецова суу тартыштыгы эмиден эле аскерди кагылышууларга алып келип жатканын айтты. Бир нече жылга созулган кургакчылык менен элдин таза сууга жетпей кыйналышы 2011-жылы Сириядагы аскердик сценарийдин башталышына себеп болгон. Өлкө ичинде миграция күч алып, эл арасында ресурс үчүн күрөш башталган. Мындан тышкары Дарфур кагылышы деген ат менен таанымал Судандагы Чу дагы суу тартыштыгынан келип чыккан, деди Кузнецова. Эске салсак, 2020-жылдын жай мезгилинде дүйнө жүзү боюнча абанын температурасы нормадан 1,17 градус жогору болуп, 20-кылымдагы эң ысык учур болуп калган. Бул учурда дүйнөнүн айрым жерлеринде кургакчылык болсо, экинчи жагында суу ташкындап, адам баласын бир топ убайымга салган. Булак уа.kg. Кыргыз аргумент. Адаха Мадумаров бузуклугун кайра баштадыбы? Чегара маселесин 30 жылдан бери аягына чыгара алышпады. Мурдагы башчылар эми гана Ташиев баштаган топ кошуналар менен ачык сүйлөшүп, боло турганы болуптур. Ушул жылдар бою көйгөй болуп келаткан нерсенин аягына чыга турган болушууда. Буга мурдагы бийликтен Атамбаевчилердин, Текебаевчилердин, Мадумаровчулардын, Райымчилердин жана башкалардын кубанып турган жери жок. Жакшыдан жамандыкты издегендер элдин башын айландырып, бузуклук жасап, оң нерседен терс нерсени сууруп чыгып жатышат. Бөйрөктөн шыйрак чыгарып, бийликти элге жаман көрсөтүү аракети көч. Президенттик шайлоодон кийин шайоогон Адаха Мадумаровго да акыры тил бүттү. Оор уйкусунан ойгонуп, эми келип турган моменттен булдап пайдаланып калгысы келди. Чегара маселесине пикирин айтып, элдин бүйүрүн кызытуу, эл менен бийликтин ортосуна ишенбестик жараткан чагым таштоо аракетин жасады. Тим эле өзү сүттөн ак кишидей болуп, Кыргызстандын жери атасынан калган эмес деп, кийин бирөө кыргыз жерин сыртка бейчеки таркатып жаткандай сүйлөп таштады. Анын ою боюнча азыркы бийликтер Ташиев кошуналарга кыргыз жерин устукандап таркатып жаткан эмес, муну токтотуу керек дейт. Бул деген ачык эле чагым, жала жана калп. Мадумаров каратып туруп калп айтуу жагынан кишини алдыга салдырбайт. Мунун баарын эл билет. Сагызган атка конуп, тили менен баарын кыйратат, бирок иш жүзүндө балекеттин ишин жасабайт. Кезинде ал азыркы Ташиевден да чоң кызматтарды аркалап, креслолордо чалкалап иштеген. Керсейген, бирок ошол кезде чегара турмак шорун каткан кыргыз элинин бир пайдасына жарады беле. Каркыра менен соктун түбүнө жеткенин ошол кездеги президенттин туугандарына жагалданып кошоматтанганын гана көрдүк. Башка эмне жасады? Эмнеге ошол кезде чегара чечилген эмес? Чечилсе да биздин пайдага болгон эмес. Каркыраны да Ташиев казактарга бере салдыбы? Шакылыктап чыга калганына караганда үйүндө 3 кило сахары да түгөнгөн окшойт. Кепичин кийип магазинге бара албай калган сыяктуу. Башканы сындаганда мурда өз башындагы төөнү көрсө, өзүм эмне жасадым деп суроо салса, өзүнүн ким экенин аңдап, күзгүдөн өңүн карап алса жакшы болмок. Менден кыйын киши жок, менден кыйын жетекчи жок, менден кыйын билимдүү жок деген текеберлиге, жалангана сындаган, жамандык издеген бирөөнү мактап көрбөгөн, ичи тарлыгы менен таанымал Мадумаров саясий жактан толугу менен ойрон болуп, катарга кошула албай ичинен бук боло кыйналып жатканы көрүнүп турат.
Ташиев деген Эргул жакшыбы же жаманбы ополтоодой жоопкерчиликти алып чек ара маселесин биротоло чечкени калды. Бул кыйын опурталдуу иште өйдө төмөнү оң териси утугу жана утулушу болор. Ансыз телегей тегиз болуп чечилишине ишениш кыйын. Башкалар эле эмес сага деп сураганыбызды бере койбуз. Канткен күндө да ушул оор маселе кошуна мамлекеттер менен кыйды бычак болбой тынч чечилсе, чек араны тосуп алсак, жашообуз да тынч, ишенимдүү болуп калмак. Эми ошол максатка жетиш үчүн бирөө өзүн отко сууга ташташы керек экен. Сөөгү угуп караланышы керек экен, чыдашы керек экен баарына. Ташиев ушуга кайыл боло ишин жасап жатат. Ал эми колунан бале келбеген мадмарттар түшүнүгү тар, ичи тар, мурдунан учунун алысты көрө албаган бир байкуштун деңгээлинде сырттан сындап турушат деп жазат Кыргыз аргумент.